2018-жылы Ош областык ички иштер башкармалыгынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын президентинин, өкмөтүнүн тапшырмаларынын жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коллегияларынын чечимдеринин, буйруктарынын жана белгиленген приоритеттүү багыттар боюнча уюштурулуп, негизги аракеттер укук тартибин чыңдоого, элдин милицияга болгон ишенимин арттырууга, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, кылмыштуулук менен күрөшүү жана алдын алуу, коомдук коопсуздукту камсыздоого, реформалоону жүзөгө ашырууга жумшалып, тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Белгиленген багыттарда уюштурулган иш-чаралардын алкагында мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуу, укук тартибин чыңдоо максатында Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын кызматкерлеринен офицердик кайгылуу топтор түзүлдү. Алар күндө өздүк курамдын ишмердүүлүгүн текшерип, эл менен түздөн-түз жолугуп, калктын көйгөйү, маселелери, милициянын иштөөсү боюнча сурамжылоо жүргүзүп, аныкталган кемчилдиктерди жоюу боюнча иш алып барууда. Ошону менен бирге эл менен милициянын ортосундагы кызматташууну жакшыртууга багытталган комплекстүү профилактикалык иш-чаралардын бир нече этабы жүзөгө ашырылууда. Жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алуу, патриоттук сезимди тарбиялоо максатында 100 мектеп программасынын алкагында жергиликтүү бийлик органдарынын, атактуу спортсмендердин, абройлуу инсандардын катышуусунда мектептерде «Мен келечекте ким болом» аталыштагы жолугушуулар өткөрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 25-июндагы номер 82 Кыргыз Республикасындагы укук бузууларды алдын алуу жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын камсыздоо максатында Ош областык ички иштер башкармалыгы тарабынан демилге көтөрүлүп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колдоосу менен Ош областынын бардык райондорунда ай сайын бирдиктүү алдын алуу күнү комплекстүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Аталган иш-чаралар жарандардын, мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу талаандарын коргоо, укук бузууларга өбөлгө түзүүчү себептер менен шарттарды аныктоого жана четтетүүгө багытталган социалдык экономикалык уюштуруу башкаруу, маданий тарбиялоо иш-чараларын жүргүзүү максаттарга багытталган. Ички иштер министрлигинин системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу багытында кадрдык саясатка өзгөчө көңүл бурулуп, кызматтарга дайындоодо кызматкерлердин кесипкөйлүгү, эмгек стажы, жеке сапаттары эске алынып, таза жана акыйкат чечимдер кабыл алынууда. Акча алып, ол арам акчаны алып, ол баланы бир айдай болгон баланы алып, анын ата-энеси банктан акча алып, малын сатып, дагы бирөөдөн карыз алып келип ички иштер органдарына кирсе, ол кандай милиция болот? Ал көрүп турат көзү менен. Атасы айтып атат: "Эй балам, мен тааныш аркылуу сени зорго киргиздим. Мен азыр сен мына ишке киргизгенде мен мына жерде тыйын тыпырымды толукташым керек", айрымдары айтышы мүмкүн. Бунун баарын көрүп аткан бала эртең коомго, мамлекетке пайдап келбейт. Зыяндан башка. Милициянын көзүнөн, милициянын колунан көз жаш агып калган жарандар кудду ушундайдан кийин чыгат. Анан мен бул жерде бир кетирип өзүм иш кылып, акча алып, аш жеп, кой сойдуруп жеп, сен ишке киргиздим деп дагы бир өзүмүн жеке ишиме жумшап туруп, мен балдарыма сен таза бол деп кантип айтам. Өздүк курамга мен сен таза бол деп кантип айтам. Мен силерди жардам катары таанышканча чакырып атам. Жардам бергиле мага. Бизге жардам бергиле. Ош областык ички иштер башкармалыгынын түзүмдөрүндө эл менен түздөн-түз иштеген милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрү жана жаш өспүрүмдөр менен иштөөдө тескөөчүлөрдүн саны көбөйтүлдү. Соттук укуктук реформанын алкагында жаңы кабыл алынган кодекстерди жана мыйзамдарды өздүк курам арасында окутуу иш-чаралары активдүү жана тынымсыз жүргүзүлүүдө. Кызматкерлерге шарт түзүп берүү жагдайына көңүл бурулуп, бир топ алгырыктуу иштер жасалды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипов Жээнбековдон Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши тарабынан 2018-жылдын 8 февраль күнү кабыл алынган Кыргыз Республикасынын укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарындагы коррупция менен күрөшүүнүн актуалдуу чаралары жөнүндөгү номер 1 чечимин ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин ыкчам кеңешмеси тарабынан бекитилип,
иш мерчеминин талаптары жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тиешелүү буйруктарын, андан тышкары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин министри милициянын генерал-майору Кашкар Жунушалиевден 12-15 май күндөрү Ош областынын аймагында болгон иш сапарынын жыйынтыгында кабыл алынган протоколдук тапшырмасын жетекчиликке алуу менен 2018 жыл ичинде өздүк курамдын иштөө шарттарын жакшыртуу маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, бул багытта бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Ош областык ички иштер башкармалыгынын имаратынын жыйындар залы 500 000 сомдук демөөрчүлүк каражаты менен капиталдык оңдоо түзөтүүдөн өткөрүлдү. Ош областык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгыл күзөт кызматынын өзүнчө батальонунун саптык аянтчасынын 400 квадрат метрине асфальт төшөлүп, 200 квадрат метр аянтчасы бетон менен тегизделди. Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын имаратынын кире беришине бастырма курулуп, ага 180 000 сом акча каражаты демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын имаратына оңдоо түзөө иштерине Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен 338 000 сом смета каралып, көзөмөл өткөрүү жайы, имараттын тепкиштери, андан сырткары 145 000 сомго имараттын экинчи кабаты оңдоо түзөө иштери толук аякталды. Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратындагы кызмат бөлүмдөрүнүн жетекчи курамында бекитилген 16 кызматтык автоунаалар башкармалыктын 2018 жылдын 30 майындагы номер 275 сандуу буйругу менен райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн криминалдык милиция кызматы, экстремизмге, мыйзамсыз миграция каршы аракеттенүү кызматы, милициянын аймактык ыкчам өкүлү жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерине бекитилип берилди. Ош областык ички иштер башкармалыгынын балансындагы Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу пайдаланууга шарты начар 8,5 гектар даңги жер участогу убактылуу пайдаланууга берилип, Сателлит 2005 ААКнын ак алтын, ЖЧКга таандык болгон футбол аянты, артезиан бөлмөлөрү, кароолканасы, 2 кабаттуу курулуш объектиси, чогуу залы жана 1 ашканасы менен жалпы аянты 2 гектар жерин, баасы 15 миллион сомдук спорттук эс алуучу жайы Ош областык ички иштер башкармалыгынын балансына өткөрүлүп, кызматкерлер үчүн эс алууга шарттар түзүлдү. 2006 жылдын 22 майында Зеленый колос коомдук фонду тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлерине жардам көрсөтүү боюнча долбоорун жүзөгө ашыруу максатында райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине берилген Ош областынын райондорунда жайгашкан жалпысынан 9 кызматтык үйлөр өз учурунда райондук ички иштер башкармалыгынын балансына кирбей калгандыктан Ош областык ички иштер башкармасынын жетекчилигинин демилгеси менен бул факты боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, Ош областык ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды каттоо китебине 2018 жылдын 21 июнунда номер 278 саны менен катталып, кошумча текшерүүнүн жыйынтыгында Кара Суу, Арабан, Өзгөн, Ноокат, Алай жана Чоңолай райондорундагы кызматтык үйлөр райондук ички иштер башкармалыгынын балансына алынган. Кайтарылган үйлөрдө демөөрчүлөр тарабынан оңдоо түзөө иштери жүргүзүлдү. Криминалдык милиция кызматкеринин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын имаратында милициянын генерал-майору Нурматов атындагы Ош ОИБнын тарых музейи демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен ачылды. Буунун колдоосу менен жана Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан каржылоонун натыйжасында Ош областык ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратында капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлгөн жана баардык керектүү компьютердик жана оргтехника менен камсыздалган компьютер, принтер, стол, шкаф, проектор, экран жана башкалар окуу классы ачылды. Ошондой эле Ноокат шаарында, Гүлистан, Зулпуй файлдарында коомдук алдын алуу борборлор ачылды. Жалпы каржылоо суммасы 1 миллион 200 000 сомду түзөт. Осо Перити Коал ишканасы тарабынан муктаж болгон кызматкерлерге жалпы суммасы 250 000 сомдук 50 тонна көмүр берилген.
Райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине шарт түзүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иш жүргүзүү маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, бул тапшырмалар Ош областтык ички иштер башкармалыгынын номер 28-30 ыкчам кеңешмелеринин чечимине киргизилип, жыйынтыгында айыл аймактардын сессияларына райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышып, айылдык аймактардын 2019 жылдын бюджетинин жалпысынан 2 автоунаа сатып алууга, 1 айылдык милиция бөлүмүнүн оңдоо түзөө иштерин жүргүзүүгө жана 1.808.000 сом акча каражатын бөлдүрүүгө жетишишкен. Өзгөн районунун Жазы айылдык милиция бөлүмчөсүнө милициянын генерал майору Базарбай Нурматовдун ысымы ыйгарылды.